Азаттыгын алгысын дүйнө жаңылыктары менен Прага студиясында Бактыгүл Чыныбаева, саламатсыздарбы? Сириянын Латакия провинциясын бутак алган Орусиянын аба соккуларынан кеминде 45 адам набыт кетти. Алардын көпчүлүгү жай тургундар. Бул тууралуу Лондондо жайгашкан Сириялык укук коргоо уюму маалымдады. Мерт кеткендердин арасында Эркин Сирия армиясы тобунун тала командирлеринин бири да бар. Бул маалыматты Асадка каршы согушуп жаткан козголоңчулар да ырасташты. Москва Сириядагы аба чабуулдарын Ислам мамлекети жана Ан-Нусра фронту экстремисттик топторунун болжолдуу уюктарына жүргүзүп жатканын айтып келет. Ал эми АКШ, Түркия жана башка батыш өлкөлөрү Орусия Асадка каршы чыккан куралчан козголоңчуларга соккуруп жатканын белгилешүүдө. Дүйшөмбүдө Орусиянын коргоо министрлиги Алеппо, Дамаск, Идлиб, Латакия жана Хама провинцияларындагы 49 объектке абадан сокку урулганын кабарлады. Түркияда көз карандысыз мамлекеттер шериктештигинен келген өспүрүмдөрдү экстремисттик топтор үчүн даярдаган борбор жок кылынды. Бул тууралуу шейшембиде түрк полициясы билдирди. Стамбулдагы борбордо 50дө Өзбекстандын жана Тажикстандын жарандары кармалган. Алардын жарымы 18 жашка чыга элек өспүрүмдөр. Кармалгандар Ирак жана Сириядагы Ислам мамлекети тобуна жашы жетелектерди даярдап машыктырып жатышкан деп шектелүүдө. Түркиядагы Өзбек биримдиги ассоциациясынын башчысы Адем Чевик борбордо экстремисттер даярдалып жаткан деген маалыматты четке кагып, ал жакта өз өлкөсүнөн качып чыккан диссиденттер Куран үйрөнүп, намаз окуп келишкенин билдирди. Соңку айларда социалдык тармактарда Ислам мамлекетине кошулуп кеткен радикалдар өз балдарын согуш талаларына даярдап жатканын чагылдырган видеороликтер пайда болгон. Соңку 4 күндүн ичинде Хорватия-Словения чегарасынан 20 миңге жакын качкын өттү. 2 миллион калкы бар Словения буга чейин күнүнө 2,5 миң гана качкын кабыл алууга шарты бар экенин айткан. Шейшембиде өлкө президенти Борут Пахор Евро биримдикке кайрылып, чегара көзөмөлүн күчөтүү үчүн кошумча полиция күчүн сурады. Буга чейин Словения Хорватия менен чектешкен аймагындагы мигранттардын агымын токтотуу үчүн аскер колдонуу боюнча мыйзам кабыл алган. Ал бүгүн күчүнө кирет. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, Евро биримдикке кирген качкындардын саны ушул күндөрү рекорддук көрсөткүчтөргө жетүүдө. Анткени жакынкы чыгыш жана Африка өлкөлөрүнөн келгендер суук түшкүчө Австрия жана Германияга жетип алууну көздөп жатышат. Жалпысынан жыл башынан бери Евро шаркеттин чегарасынан өткөн качкындардын саны 1,5 миллиондон ашты. Түштүк Кореянын 400 миңге жакын тургуну бир кезде согуштан улам бөлүнүп калган Түндүк Кореядагы туугандары менен көрүшүүгө мүмкүнчүлүк алышты. Пхеньян менен Сеулдун ортосундагы мамиле курчуп кеткенине байланыштуу соңку 2 жылдан бери бул жөрөлгө токтоп калган эле. Жолугушуунун алдында Түштүк Кореялыктарга атайын эрежелер жазылган китепчелер таркатылды. Анда Түндүк Кореядагы туугандардан өлкөдөгү саясий жана экономикалык абал тууралуу сураганга тыюу салынат деп жазылган. Жолугушуу Түндүк Кореядагы Кымгансан курортунда өтүүдө. Алды менен жолугушууга бара турган 400дөй адам атайын медициналык текшерүүдөн өтүштү. Казакстандын Шымкент шаарында Казак романсиадасы деп аталган романс жанрындагы аткаруучулардын сынагы жыйынтыкталды. Дүйнөнүн 50дөй өлкөсүнөн келген музыканттар сахнада өз өнөрлөрүн тартуулашты. Алардын арасында Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстандан барган ырчылар да бар. Романсиада 18 жылдан бери Түштүк Казакстан облусунда өткөрүлүп келет. Бул ирет биринчи 2 орунду казакстандык аткаруучулар Азат Малик жана Жадыра Абдуллаева алса, 3-чү орунду өзбекстандык Акылбек Пиязов ээледи. Ушул жана башка жаңылыктарды биздин Азаттык чекит KG веб-сайтыбыздан да окуп көрө аласыздар. Саламатта туруңуздар.